Кечээ Ысык-Көлдүн Бостери айылындагы Золотые пески пансионатынын аймагында 18 жаштагы баланы суу түтүгү соруп каза болгондугу жалпы коомчулуктун ызасын келтирди. Аталган пансионаттын айланасындагы эс алуучулар окуяны видеого тартып социалдык тармакка жүктөшкөн. Анда куткаруучуларды көрүүгө болот. Маалыматтарга таянсак, куткаруу мүмкүн болбой, кеминде 3 саатта сөөктү алып чыгышкан. Ысык-Көл районунун акими Калыбек Жумадылов 18 жаштагы баланын өлүмү боюнча атайын комиссия түзүлөөрүн айткан. Ошондой эле ал текшерүүлөр кандайдыр бир жакшы жыйынтык бермейинче ушул сыяктуу аттракциондор жабылышы мүмкүн экендигин билдирди. Азыркы тапта райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы көз жумган уландын сөөгү ооруканага киргизилип, соттук медициналык экспертиза дайындалып жатканын маалымдады. Биздикти реестрге катталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Ошол экспертизанын жыйынтыгы корутундусу чыккандан кийин ошого жараша дагы тергөө иш чаралары жүргүзүлөт. Сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Түтүк боюнча айтып өтсөк, көлдө билбейм кандай салынган, но биздеги түтүкчөлөр деген бассейнге дагы эч кандай кесилиши жок, аттракционго да эч кандай кесилиши жок. Азыр барып дагы көрсөтүп берем. Адистердин айтымында аквапарктагы түтүктөрдүн оозу атайын тор менен жабылып, эл басып жүрө турган жерде жайгашпашы керек. Анткени бул стандарттык талаптарга жооп бербейт жана бул жагдай жарандардын коопсуздугу үчүн өтө маанилүү. Мунун сууну каяктан келип атат дегенде, суу тиги техникалык труба менен чыгат. Бул трубага деген суу кышкы аквапарктын, жабык аквапарктын астында подвалында өзүнчө дагы бир чоң помещение бар орусча айтканда. Танкери, технические помещения называется. Ошол жактан түтүкчөдөн насос менен айдалып чыгып, анан бияка суу келип, ушул менен суу кетет. Ал алдыңкы подвалга эч кандай коноктор кире албайт, аларга кирүүгө мүмкүнчүлүк жок. Мына мен азыр түтүкчөлөр боюнча көрсөтүп берсем, бул аттракциондорго суу кантип жетет, коноктор менен кандай тиешеси барбы, жокпу, ошону көрсөтүп берсем, азыр чоң 2 этаждуу аквапарктын биз подвалына кирдик. Подвалында мореки турган сенки бул өзүнчө бассейн, бияка суу чогулат. Бияка чогулган суу ар бир түтүкчө менен анан ар бир бассейнге, ар бир аттракционго ушул жактан кетет суу. Ишенбесеңер келип карап көрсөңүз да болот. Ичинде суу чогулуп атат азыр. Ушул жакка кирет, ушул жактан чыгат суунун баары. Окуя пансионаттын территориясында болуп жатат. Мындан улам коопсуздук эрежелерине көңүл буруп, техникалык регламенттин текшерип, уруксат кагазын берген орган экотехинспекцияга кайрылып, бирок жооп ала алган жокпуз. Себеби жогорудагы суроолорго жооп бере турган орган оптимизациянын алкагында азыр кайсы структуранын түзүмүнө кирип, кимге баш ийип, кайсы мыйзамдардын алкагында иштерин билбей тургандыктарын айтышты.